Мен өзім лицензия кылып аткан жеримден сиз мени жолдон урдуңуз дедим. Оштогу номер 1 шаардык стоматологиялык ооруканасынын 2 кызматкери мындан 1,5 жыл мурун жумушка орношушкан. Ал жерден өздөрү демилге көтөрүп аталган тиш дарылоо мекемесинин филиалын ачууну көздөшкөнүн айтып, жетекчиден кеңеш сурашкан. Ага шаардык стоматологиянын жетекчиси ачууга макулдугун берип, бирок ал үчүн $2000 акча алгандыгын айтышууда. Азыр силер өзүңөрчө ача албайсыңар деди. Бир врач менен кошуп ачабыз дедилер. Анан мага туура келбеди. Бул жерде атам мени четке эме кылып туруп, өзү сүйлөшкөнү кетти. Ар жак атам менен. Майла деп анан $1000 эме кылып турду. Бергенден кийин приказ чыккандан кийин дагы $1000 эме кылды. Анан атам алып барып кызына тапшырды. Жеке бөлүм шаардык стоматологиялык ооруканасынын жетекчилик алдында ачылган. Бирок филиал болгон тиш дарылоо бөлүмү аз убакыттан кийин жабылып кеткен дейт доо койгон тарап. Ошо жаппасаңар деди, ошо налог инспекция деди, канча миңден штраф салат деди. Ону төлөсөкчү иштей беребизби десек, төлөсөк деле мен мына жерден увольный кылып иштен бошотуп коём деди. Ош шаардык стоматологиялык мекеменин жетекчиси Талантбек Төрөканов анын дарегине айтылган доого карата жообунда эч кандай акча албагандыгын, 2 медкызматкер контракттын негизинде болгону 1 жылга гана тиш дарылоо бөлүмүн ачкандыгын айтып берди. Жада калса ал үчүн мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга ылайыкташкан бакчадан жана шаардан алысыраак жайгашкан орто мектептин директорунун сураныч катынын негизинде болгондугун билдирди. Эмеге поликлиникага келип иштейсиңер деп. Почему? Потому что алар ишке кирген болуп эсептелет да. Алар болсо жок, бизге мени настаивай. Жок, бизге ошол точкага ачып бересиз. Өздөрү бизден акча алган, бизден мынандай кылган, тигиндей деп, булар арызданып көрүнгөн жерде. Бул бир 2-3 жыл мурда болгон нерсе менин оюмча кайталанып атат деп ойлоймун. Себеби бул контракт менен срочный договор түзүп 1 жылга иштейсиң деген адам кайсы адам акча алат? Аталган факты боюнча арыз Ош шаардык ички иштер башкармалыгына ушул жылдын 5-июнунда келип түшкөн. Андагы тийиштүү далилдердин аздыгынан улам тергөө иштери уланып жатат. Арыз жазган адамдардын дагы жана ошол уларды кызматка алган адамдардын дагы тегереңдек адамдардын дагы суракка чакырып алар сурап жатабыз. Ошол дарылоо мекемесинин жетекчиси бүгүнкү күндө эч кандай акча албагандыгын жана бул куру домат экендигин айтып жатат. Чындыгында арадан бир топ убакыт өтүп кеткен. Буну далилдөө үчүн дагы бир топ иликтөө иштери, тергөөчүлөрдүн аракеттери талап кылынат. Жетекчиге доо койгон тараптын арызы боюнча тергөө иштери алдамчылык беренеси менен жүрүп жатат. Ал эми Ош шаардык стоматология ооруканасынын жетекчиси жаралган жагдайда доо койгон тарап бир да жолу маселе боюнча кайрылбагандыгын билдирсе, 2 медицина кызматкери болсо жетекчиси аларды жумуштан бошотууга чейин баргандыгын айтышууда. Махпурат Алибаева, Исхак Ашим уулу, Ош Бирим жаңылыктары.